Көбөйтүндүнү жөнөкөйлүү. 6-дан 5 көбөйтүү 3-төн 2. Бул жерде 2 жөнөкөй бөлчөктү көбөйтүү керек. Анда көбөйтүү амалын аткарабыз. 6-дан 5 көбөйтүү 3-төн 2. Бул жерде көбөйтүү амалын аткаруу үчүн бөлчөктөрдүн бөлүмүнү алымына көбөйтүү керек. Башкача айтканда 6-ны көбөйтүү керек 3-кө. 5-ти алымындагы санды 5-ти көбөйтүү керек алымындагы сан 2-ге. Демек, көбөйтүү амалын аткарабыз. 6-ны 3-кө көбөйтсө 18. 5-ти 2-ге көбөйтсө 10. Көбөйтүндү 18-ден 10-го барабар. Эми аны жөнөкөйлөтүү керек. Бул бөлчөктү жөнөкөйлөтүү үчүн анын эң чоң жалпы бөлүүчүсүнө карайбыз. Бул сандардын 10 жана 18 сандарынын эң чоң бөлүүчүсү кайсы сан? Башкача айтканда, ЭЧЖБсы канча? 10 жана 18ден ЭЧЖБсы 2. Демек, бул сандар 2-ге кыскарат. 2-ге бөлөбүз, 10ду бөлөбүз 2-ге жана 18ди бөлөбүз 2-ге. 10ду 2-ге бөлсө 5, 18ди 2-ге бөлсө 9. 9дан 5 негизинен 18ден 10, 9дан 5-ге барабар. Биз аны 2-ге бөлүп жөнөкөйлөтүп алдык. Ушул эле жөнөкөйлөтүүнү биз бул жерде көбөйтүү амалын аткарардан алдын дагы жасасак болот болчу. Мисалы, биз алымындагы бир санды 2-ге бөлөбүз. Ошол эле учурда бөлүмүндөгү бир санды дагы 2-ге бөлүү керек. Алымындагы санды карайбыз, бул жерден 2 2-ге бөлүнөт. 2-ни 2-ге бөлсө 1. Бөлүмүндөгү сандардын кайсы бири 2-ге бөлүнө тургандыгын карайбыз. 6 2-ге бөлүнөт. 6-ны 2-ге бөлсө 3 калат. Демек, көбөйтүү амалын аткарабыз. Бөлчөктүн алымында 5 жана 1 сандары калды. Анын көбөйтүндүсү 5-ге барабар. Ал эми бөлүмүндө бул жерде 3 калды. Аны көбөйтүү керек 3-кө. 3-тү 3-кө көбөйтсө 9. Көбөйтүндү 9дан 5-ге барабар. Же болбосо ушул эле жөнөкөйлөтүүнү биз бул жерде дагы аткарсак болот болчу. Ал үчүн биз дагы карайбыз. Бөлчөктөрдүн алымындагы сандар булар 5 жана 2. Бөлүмүндөгү сандар 6 жана 3. Алардан карайбыз. 2 2-ге бөлүнөт. Ошол эле учурда бөлүмүндөгү сандардын кайсы бири 2-ге бөлүнө тургандыгын карайбыз. Бул жерден 6 2-ге бөлүнөт. Демек, 2-ни 2-ге бөлүп алабыз, ал 1-ге барабар. 6-ны дагы 2-ге бөлөбүз, ал 3-кө барабар. Кийинки санды дагы карайбыз, 5. 5 бул жөнөкөй сан. Демек, 5 5-ке бөлүнөт. Бөлүмүндөгү эч бир сан 5-ке бөлүнбөйт. Демек, биз бөлчөктөрдү жөнөкөйлөтүп алдык. Анда көбөйтүү амалын аткара алабыз. Алымындагы санды 5-ти көбөйтөбүз, бизде калган 1 менен. 5-ти 1-ге көбөйтсө 5. Бөлүмүндөгү сандарды көбөйтөбүз, 6-нын ордунда 3 калды. 3-тү 3 менен көбөйтөбүз, ал 9-га барабар. Көбөйтүндү 9дан 5-ге барабар.